Баш байгеге коюлган автоунааны утуп алууга дагы бир кадам калды. Жалал Абад шаарында республикалык интеллектуалдык оюндун финалына тандоо сынагы өтүп, алдыңкы 10 команда финалга жолдомо алышты. Биринчи бөлүктүн биринчи суроосун окуйбуз. Сынакка облус аймагынан келген 36 команда катышты. Ага мектеп окуучуларынан тарта түрдүү кесип ээлери ат салышып, катышуучулардын жаш курагы чектелген жок. Бизде мугалимдер да бар, студенттер да бар. Негизинен Кара Дарыя айылынан келген оюнчулар учурда ойноп жатышат. Оюн аябай сонун, команданын маанайы өтө сонун, оюнга активдүү катышып жатышат. Аталган сынакты өткөрүүнүн негизги максаты жаштарды билим алууга үндөө, ошондой эле руханий интеллектуалдык потенциалын арттыруу болуп саналат. Суроолордун багыты логикалык жана бир аз бөлүгү мындай информациялык суроолор, маалыматтык суроолор. Бул маалыматтык суроолор ар жерде кездешет экен. Мындайча айтканда изденүү үчүн бир атайын бекитилген бир булакты издөөнүн кереги жок. Элдин көзүнө көрүнгөн интернет булактарында, мектеп убагында окулган маалыматтар. Жалал Абад интеллектуалдык клубу уюштуруп жаткан республикалык билим таймашы буга чейин Ош жана Бишкек шаарында болуп, 10 команда тандалган. Алдыда финалдык мелдеш Жалал Абад шаарында болуп, анда 30 команда билим деңгээлин сынашмакчы. Баш байгеге автоунаа коюлуп, акчалай сыйлыктар жана башка белектер каралган. 10 командасын тандап алып, финалдык турга, финалдык турда 26 февраль Жалал Абад ресторанында болот. Анан ал жерден 30 команда ойношот. 30 команда байге фонду машина, автоунаа, анан акчалай сыйлыктар, китептер берилет. Сынактын демөөрчүлөрү жаштардын билим алуусуна өбөлгө түзүп, бул келечек муундарга инвестиция жасоо деп эсептешет жана өзгөрүүнү өзүңдөн башта сынагын өткөрүүгө жакындан каржылык көмөк көрсөтүлүп келишет. Акыркы 30 жылдын негизинде элдер китеп окубай койду. Китепке мындай жакын болбой калдык да. Көбүрөөк биз иштесең тиштесиң деген сөз менен болуп калды да. Ошону биз андай эмес, окуп билим алсаң, көбүрөөк пайда табасың, көбүрөөк акча иштесе болот. Анан билимдүү адамдын жолу любой жерде ачык болот да. Ошону домурчул болуш себеби деле ушул. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта аттуу долбоордун алкагында мындан башка ките окуу сынактары уюштурулууда. Жалал Абад интеллектуалдык клубу тарабынан уюштурулган билим таймаштары облус аймагында кулачын кенен жаюуда. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.